Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Туғандар, видеоны аяғына чейін көріңіздер. Мен сілерге бір кітап жөнінде айтып берем, жана ал кітаптың мазмұны жөнінде айтып берем. Сілер мындан деле, мазмұнынан деле көп пайда табасыздар деп ишенем. Мен Египетте бір жылдары жүрген кезде bir алымдың өтө күчтүү китеби жөнүндө угуп алдым. Жана ошол китепти bir-эки барактап окудум. Арабчасын түшүнбөгөн жерлерин сурадым. Аты, арабча аты менимче дава болсо керек эле. Кыргызча которсо дарт жана даба деген сөз. Ору жана даба. Бул китепти жазган улуу бир аалым өткөн Ибн Таймия. Муну азыр көптөр дин менен тааныш бар адамдардын дээрлик баары тааныйт. Муну ошол устаздын шагирти Ибн Касир деген аалым өткөн, анын устазы. Ушул Ибн Кайим ал-Джаузия деген аалым өткөн, имам. Көп китептерин өткөндө мен Бишкектен таап алдым. Жана ошол Дартка дава деген китебинде таап алдым. Муну орусча ал-Жаваб деп чыгарышыптыр. Исчерпывающий ответ деп. Мен ушуну экинчи жолу окуп атам. Бул китеп өзү духунда эмне? Имам айтат, мага бир адам келди дейт. Пациент, бир оорукчан адам келди дейт. Оорусунун маңызы анын жүрөгүндө бир илдет бар экен дейт. Ыйманында бир илдет бар деген ишарат кылып атат. Жана дарылануу жөнүндө сөз ушинтип алып келет. Исламда дарылануу бул уруксат берилген нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дарылангыла деген. Аллах таала ар бир ооруга өзүнүн шифасын берет деп ушинтип алып келип тургандан кийин эгерде динде илдет болуп аткан болсо дейт, анда мындан дарыланыштын bir себеби бар дейт. Буга чейин себептер жөнүндө айтат. Тагдыр жөнүндө укмуш түшүндүрөт. Тагдыр бул өзүнчө бир күн биз дагы сөз кылабыз бул жөнүндө. Мен бул китепте да укмуш берилиптир. Тагдыр маселеси мен таң кала берем. Эмнеге тагдыр маселесинен качышат адамдар? Бул андай деле татаал маселе эмес го деп көрсө, просто адамдар бул маселени ойлонбойт экен, изилдебейт экен. Муну мен тренингтер менен жүрүп түшүндүм. Муну жөнөкөй эле даараты да жок, дини да жок. Бир башка динде же болбосо башка тилде бир тренер бизден жакшы түшүндүрүп берет экен тагдырды. Элестет, биз качат экенбиз. Тагдыр маселесине кирбей адашып кетесиң. Адаша турган нерсе жок. Аллах субханаху ва таала өтө точно тайын кылып түшүндүрүп коюптур. Ошол китепте да тагдыр маселеси сонун түшүндүрүлүп келет да, себептер жөнүндө сөз болот да, ар бир оорунун себеби бар дейт. То есть шифанын себеби бар дейт. Шифа болбосо себеп болбойт дейт. Жана дин маселесинде эгерде сенин акыйдаңда, диниңде бир илдет болуп аткан болсо, мунун себеби дуа дейт. Дуа менен кайтарса болот. Бардык нерсени деп, анан ушул китеп негизинен дуа жөнүндө. Дарттын давасы бул дуа деп атат. Дуа кандай болот? Кандай учурда болот? Кандай учурда кабыл болот? Дуанын кандай күчү бар? Бул эмне болгон затында табияты. Келер дуа мусулмандын куралы дейт. Чындыгында ал дуасын чымчыктар деле укпайт да, Аллахты кой. Көпчүлүктө ушундай. Дуабыз кабыл болбогон намаз менен алейбиз. Көпчүлүк. Дуасы кабыл болбой иши жок эле. Мен ушул бул эмне болгон өзүнүн алдоочулук. Шейх айтып атат. Көп адамдар өзүн өзү алдайт дейт. Өзүн өзү алдаганга ыраазы дейт. Не деп алдайт өзүн? Ибадатта алдайт дейт, мамиледе алдайт, өзүн алдайт, башка бирөөнү эмес дейт. Намазы кабыл болбошун билип туруп, эптеп окуйт дейт. Аллах таала жазалашын билип туруп, андан үмүт кылат кечиримди дейт. Ал айтыр, мен каарым келип күтүп турам, сенин намазыңды чабам бетиңе дегенini окуп туруп, енді Аллах кечиримди да өзү көрүп турат да деп башка иштер кыла берет дейт да. Ушундай жанагы капилетте калган адамдардын табиятын укмуш күйүп жанып түшүндүрүптүр. Мен ушундан улам айтарым, туугандар, эгер биз алхамдулилла мусулманбыз десек, жана дин, ислам дининин акыйдасы менен жашап атам десек, демек бул диндин акыйдасы менен жашашыбыз керек экен, өзүбүздү алдабай. Аллах субханаху ва тааланын кечиримдүүлүгү, ал заттын мээримдүүлүгү талашсыз. Бул талашсыз акыйкат.
Allah Taala musulmanlarga, pendelerine kayırımdı, mehrimdi, boğruker, keçirimdi, bu talaştı. Bir oşelle uçurda Allah'tan aytkanın kılbagan pendelerine, musulmanlarına kardı. Alardı ушундай azapka aluvçu, alardı öte kıynoçu dağı jağı var. Şeyh ушуну айтат, unutma sen özünü удобный жагын эле кармап алып кылгылыкты кыла бербе. Жашооңду просто так өткөрө бербе алданып. Sen sağa azыр belki mehrimdүүлүк иштебейт азыр сага деп атат. Сага азыр мээримдүүлүк иштебейт, сага азыр каары иштеп атат. Сени ушундай бир күтүп турат, сени бир жазалайын деп. Муну унутпа деп атат. Өзүңдү өзүң алдаба. Орусчасы обольщать этпе, өзүңдү өзүң арбаба, өзүңдү өзүң азгырба. Аллах кечиримдүү да, эмне мени кечирбейби? Бирок азыр сени кааруу менен күтүп турат. Сага азыр кычыры келип күтүп турат. Сени азыр жазалагысы келип атат. Ушунчалык сени жазалагысы келет. Sen ушундай тоң моюндук кылганың үчүн. Ла илаха иллаллах менен 5 вак эптеп намазыңды эске албаганда капырдан айырмаң жок. Сага адашууну берет дагы. Ушундай бир тузактарды коюп сени күтүп алат ки, сен аны Аллахым мага бир жакшылык кылды, Аллахым мага бир жакшылык кылды деп алданып жүрө бересиң дейт. Ал Аллахтын жакшылыгы эмес дейт. Ал сени дагы тереңирээк түшүргүсү келип атат. Сени бир тереңирээк жазалайын деп атат. Муну өзү айтып атат дейт. Чындап эле жана Фажр сүрөсүндө барбы? Estağfurullah. Ve izâ mebtelahu rabbuhu. Allah kaysi bir pendesini sınoosу kelсе, aga baylık bergende, al maga Allah'ım jakşılık berdi dep aldayt özүн. Tafsirinde ушуна келет. Bir sınoo berip koysa Allah'ım meni kişine kıstı dep özүн aldayt. Jok, ekөөsü teң ушундай seni bir netsege tartıp terеңdetkisi kelip atат. Emnege? Sen Allah menен ötө köptөн beri azildaşıp жүрөсүң. Köptön beri tamaşalaşıp жүрөсүң Allah menен dep uşu kitepte aytып atат. Есиң барында этең жей деп кыргыздар айтмакчы. Өзүңдү оңдо жана оңдоодогу эң күч бул дуада деп атат. Анан дуаны чечпей атат. Дуа мындай учурда кабыл болот, дуа мындай учурда кабыл болбойт. Дуаң кабыл болуш үчүн сен мындай адам болушуң керек. Сенде мындай өзгөчөлүктөр болуш керек деп өтөт. Ушул китепти тапсаңар жакшы, таппасаңар бул мен айтып аткан нерселер ойлонсоңуздар күн деле биз көрүп билип жүргөн эле нерсе. Чындыгында биз өзүбүзгө удобный жагын кармап алганбыз. Ушул айтайын дегеним, бүгүн шашып бушуп келип ушуну айтып коеюн деп сиздерге умтулдум. Аллахым разы болсун, аягына чейин көргөнүңүздөргө, башкаларга да бөлүшүп коюңуздар. Салам алейкум.